Эл арасында айрыкча орто муун өкүлдөрү муундарым ооруп жатат деп калганын көп угабыз. Биз бүгүн ушул суроонун тегерегинде сөз кылалы деп чечтик. Бул оорунун кандай түрлөрү бар? Кантип айыкса болот? Үй шартында кандай көнүгүүлөрдү жасоо талапка ылайык? Төмөнкү ушул видеодон биргеликте жооп издеп көрөбүз. Артрит бул муундун сезгениши. Артрит бул муундун сезгениши. Ал эми полио деген термин грек тилинен которгондо көп муундардын сезгилиши болуп саналат. Полиартрит оорусунун келип чыгуу себептеринин этиологиялык факторуна жараша көп түрдүү болот. Мисалы, биздин элде көп кездешкен түрү бул ревматоидный артрит болуп саналат. Учурда окумуштуулар бул аталышты бир аз туура эмес термин менен аталып калган деп келишет. Анткени бул оору системалуу оору. Башкача айтканда, дененин бардык органдарынын сезгениши. Сыртынан муундардын сезгениши менен чагылат. Ошон үчүн ревматоидный артрит деп аталат. Андыктан окумуштуулар ревматоидный дарт деп аталышы туура болор эле деп эсептешет. Мында муундардан башка адамдын бөйрөгү, жүрөгү, нерв, боор, көкбоор, көз жана башка органдарынын сезгенүүсүнүн натыйжасында оор майыптыкка алып келген өнөкөт, бара-бара кабылдоочу, артка кайтпаган оору болуп эсептелет. Мүмкүн болсо эрте формасында дарылап калса жыйынтык жакшы болот. Эгерде өнөкөт формасына айланып калса дарылоо кыйындап калат. Дарт 2 жылдан ашпаган болсо учурда заманбап дарылар менен сактап калуу алда канча жеңилирээк. Ал эми 2 жылдан өтүп муундар деформацияланып, ички органдар сезгенип калса, анда дарыгерлер мезгил-мезгили менен дарылаганга туура келет. Артриттин негизги түрлөрү. Ревматоидный артрит. Бул адамдын аутоиммундук системалуу дарты. Көбүн эсе муундардын жабыркоосуна алып келген. Ал эми ички органдан жүрөк, нерв, көз жана ичеги, карын ооруларынын сезгенүүсүнө алып келген системалуу дарт. Ревматикалык артрит же ревматизм. Бул эски термин. Азыр курч ревматикалык лихорадка деп айтылат. Бул адамдын бүтүндөй дене мүчөлөрүнүн сезгенүүсү, а дегенде эң башкысы жүрөк челдеринин сезгентип, жыйынтыгында жүрөктүн кемтик дартына алып келүүчү оору болуп эсептелет. Реактивдүү артрит бул да полиартриттин бир түрү. Көбүнчө өспүрүм, курактагы жаш кыз балдар чалдыккан дарт. Бул бир нече этиологиялык фактордун негизинде келип чыгат. Атап айтсак, ооз көңдөйүнөн тамак оорулары, ангина жана скарлатина, фарингит сезгениши. Ушунун натыйжасында муун сезгенет. Ошон үчүн айтышат, мектеп курагындагы балдардын ангинасы болсо, мына ошол ревматизмдин башталышы. Бул сөздүн да чыныгы бар. Экинчи түрү бул жыныстык органдардын сезгениши. Суук тийгизип, цистит, простатит болуп ооруган адам убагында дарыланбаса, жыйынтыгында муундун сезгенишине алып келет. Дагы бир басымдуу бөлүгү ичеги карын инфекцияларынын сезгенүүсүнөн, ич өтүүдөн келип чыккан муун оорусу да артритке алып келет. Подагралык артрит. Бул ашкана сүйүүчүлөрдүн тамакты ылгабай, диетаны сактабай, биздин элге өтө мүнөздүү, аз кыймылдаган адамдарда көп кездешүүчү муун ооруларынын түрү. Тамак ашта пурин деген зат алмашуусунун бузулуусу, заара кычкылы, канда көбөйүп кетишинен пайда болгон оору подагралык артритке алып келет. Бул дартта бут кетменинен баш бармагына жана бөйрөк жабыркайт. Тропикалык жемиштерди көп пайдаланбаңыз. Полиартрит дартына өзгөчө адистештирилип, мүнөздөп тамак ичүү каралган эмес. Бул дарт менен ооруган адамдарга жалпы эле 15 мүнөз тамак сунушталат. Бирок ошол жалпы тамактануудан адамга аллергия бербей турган, сезгенүүнү алып келбеген тамактар менен тамактануу зарыл. Мисалы, субтропикалык өсүмдүктөрдөн банан, ананас, мандарин сыяктуу жемиштерди абайлап жеш керек. Анткени бул жемиштер оорунун козгогонго алып келет. Өтө куурулган, өтө майлуу, калориялуу тамактардан алыс болуу жакшы.
Мүмкүн болсо витаминдерге бай жашылча жемиштер, белоктор менен азыктануу талапка ылайык. Оорудан таптакыр айыккан башка, убактылуу айыккан башка. Ревматоидный артрит оорусу менен ооругандардын саны акыркы кездерде өстү. Дүйнө жүзүндө оорунун таралышын излегенге окумуштуулар 1%га чейин деп баалашкан. Азыр бул сан акыркы 10 жылда 2,5%га өстү. Мунун себеби бул микробдон же дагы кайсы бир нерсенин таасиринде деген түшүнүк жок. Мунун себебин эрте дарт аныктоо күчөдү деп түшүндүрсөк болот. Анткени мурдагылар биз дартты кеч аныктайт элек. дартты кечирээк аныктайт эле. Учурда дартты муундар бузула элек, шиши элек. Оорунун мезгили билинбей турган мезгилде кандан анализ алуу менен аныктап жатышат. Азыр дүйнөдө оорунун эң баштапкы формасында да аныктап коюуга болот. Дарт канчалык эрте аныкталса, аны айыктыруу да ошончолук жеңил болот. Дарт кеч аныкталса, аны убактылуу гана дарылап калабыз. Оорудан таптакыр айыккан башка, убактылуу айыккан башка. Азыр биздин негизги максат дартты эртерээк айыктыруу, бейтаптын эмгекке жарамдуулугун сактап калуу. Ревматоидный артрит майыптыкка көп алып келүүчү дарт. Мурдалары ооруну басаңдатуучу, шишикти кетирүүчү майз сыяктуу салттуу медицинаны колдонуп келген. Бирок аны менен биз ийгиликке жете албайбыз. Азыркы учурда бул оору аутоиммундук деп эсептелгендигине байланыштуу. Иммундуу жөнгө салуу дарылар менен айыктырууга өтүшүбүз керек. Муну антицитокиндик дарылоо же гендик инженердик дарылоо ыкмасы деп айтабыз. Оорулуунун дартын эрте аныктап, ушул сыяктуу дарылар менен дарыласа оорунун дартын толугу менен айыктырууга болот. Бул дарылар менен дарылоодо өзүнүн эрежелери бар. Тилекке каршы аталган дарылар бизде өтө активдүү колдонула элек. Анткени баасы кымбат. Коңшулаш Казакстанда, Орусия өлкөсүндө бул дарылар өз жарандарына кепилдик жана майыктык көөлүктөрүнүн негизинде бекер берилет. Келечекте бизде да ушул иш жүзүнө ашып калса деген изги тилектер бар. Артриттердин алгачкы белгилери билинбеген абалда үй шартында дарыласа болот. Биздин эл ооруканаларынын оорунун өтүшкөн абалында келишет. Мисалы, алгачкы дарттын белгилери билинген мезгилде эң жөнөкөй эле индомицин, ортофен, диклофенак майларын сүртсө болот. Ушул эле дарылардын таблеткалары, уколдору да бар. Буларды үй шартында колдонсо болот. Бизге кайрылган оорулардын кабыл алууда негизги максат дарттын түрүн аныктоо, активдүүлүгүн өлчөө, кабылдоосу барбы же жокпу аныктоо. Дарыгерден кеңеш. Адам суукка чалдыгуусунан алыс болуу, ооз көңдөйү, тамак инфекцияларынан алыс болуу, тыныстык сезгенүүдөн алыс болуу. Жай мезгилинде мөмө жемиштерди жууп жеп, ичеги карын ооруларынан алыс болуу. Үй шартында дем алуу көнүгүүлөрүн көп жасоо. Мында өпкө кеңейип, кабырга аралыктары муундарга оң таасирин берет. Кол, муундарга, буттарга, белге өзүнчө көнүгүүлөр жасалуу керек. Күн алыс адам өзүнө жарым саат убакыт бөлүп, дене абалына ыңгайлуу, пайдалуу көнүгүүлөрдү жасоо талапка ылайык.